Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hurmatlı tuğanlar. Biz bugün Karasu jergesine gelip aldık. Karasu'nun Sarıqolot ayılında Elemandan bir joğun jolpu şunday жақсы ат сатып алып шығып жатқан туғандар азыр. Аттың толық мүлөзөмөсүн көрүп сіздерге айталы. Еламан, ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, Замирака. Денсаулықтарыңыз жақсы бе? Құдайға шүкір, тынч өзі. Үй билет тынч бе? Бары жақсы. Оразада қиналбай қармап отырсың ба? Рамазан айдағы келді, оразаны қиналбай қармап отырсыз ба? Құдайға шүкір, жақсы. Іштеріңіз болып жатады. Бүгін емнені көрсетеміз, Еламан. Бүгінгі шығарылышта қандай атты? Нақта қырғыз жылғы Қарабайыр танк деген ат бар эле. Ушул көптөн бери турду эле. Шуну бир элдин назарына тартуулап коелу деп шуну алып чыктык ака. Жуун ат экен, Өтө көшүндө сөз жок ака. Көшмөр. Өтө көшмөр. Ат. Көшү өтө жалап ат ака. Жалабаттын аты. Ат жалабаттын аты. Жашы канча болуп калды ошондо? Жашы ака 5 жаш. 5 жаш. 5 жаш, эки асыят. Эки асы экен да. Эки асыят. Үйүр, улагы бардыгы барат. Бардыгы бар. 1 жыл үйүргө коюлуп тур. Өткөндө Еламан баягы император деген чоң аттарды тарттык эле. Ооба, Ганновер. Ганновер деп чыгардың эле. Ооба, Ганновер ака кетти, эсине жетти ол дагычы. Каяка кетти? Ол ушу бир акаларыбыз ортого туруп алды. Онун ошо клиенттер бар экен да. Ол дагы мага байкында кылып койду. Эми бирок сатылды да. Бирок кетти. Кетти. Эми бизден кетти, алып кетти. Берки Самурай менен Тайбурулда кеткен ака. Тайбурулда эсине жетип, Тайбурулду бир улакка салып, неме кылып, ийгилик жаратып, рахмат айтты. Бүгүн дагы сүйлөштүм. Эси ыраазы. Тапанча дагы кетти Сурхандарияга. Сурхандарияга кетти. Фаркат деген акелерге кетти. Ол да Кудай кааласа жетти ака. Жакшы. Аттар бардыгы эле жакшы, эсине жетип, рахматын айтып жакшы эле. Эми бул чыгарылышта дагы аттын күчтүүсү танк экен да? Ооба, бул танк ушу Карабайыр жылкы ака. Бою канча чыгат? Бою бир 65ке чамалап калат ака. Мына достор, жуун ат деп кое берели, анан ушу жаш мындай кылып жакшы мындай ат ака, таза ат. Таза ат, тону таза. Тону таза ат. Эми муну алган адам кааласа улакка чабат, кааласа үйүргө иштесе болот. Эми алгандан кийин каалаган кылат деген. Каалаган ишине иштесе болот ака. Биз эми бирок улакка кандай чабылып жүргөн ат да? Улагы жакшы ака, улагы өтө сонун. Өтө жакшы. Мен өзүм бир жолу эле салып калдым аттычы. Ат мага келгенде ат семиз эле бир жолу эле салып калдым, ат жакшы. Баргандары, чыккандары жакшы. Ат эми бул Карабайыр өтө тектүү аттардан ака. Эми ону тегин айтпай эле коеюн. Прямой чыккан клиенттерге тегин эле айтып бересиң, айтып беребиз. Анда эле бир жетелеп чыкчы бияка. Басып койчу. Чуда. Мына достор, аттын жоондугу эми билинип окшойт сиздерге. Мына жарык алып чыкканда билинет ака. Жарыкта. Ат жоош. Белдүү ат. Өтө белдүү ат ака. Белдүү ат. Карчыктуу да экен, Карчыктуу. Ат почти сууган эле ушундай ака. Бул будан дагы көч эле да. Будан дагы неме болот? Будан дагы көч эле. Бул азыр минилип аткандагы эт ушу. Танк экен да таза. Минип көрсөтө берейин ака. Минип көрсөтө бер. Мына достор, Еламан аттын минди. Эми Еламан неме кылчы дагы кичине аттын маалыматын бере берчи. Ат ака. Жалабаттын кайсы тарабынан келген? Жалабаттын түбү Нокен жактан ака. Нокен жактан келген. Ооба. Жакшы тектүү аттын уруктары. Эми муну баягы прямой чыккан адамдарга тегин айтып бересиң. Далилдеп эси менен да сүйлөштүрүп коебуз ака. Жеңилби ат? Ат жеңилдиги, куручтугу өтө сонун ака. Өтө жакшы. Hadi canım. Uzatayım da. Hadi canım. Hadi canım. Mına tuğanlar uzatasından uzun çabuk koyduk. Attın az buyaktan sizlere көрсөтөм. Так. Азығы қандай екен bir байқастырып қараңыздар. Ага. Жош ат екен, бирок. Ооба, өтө баягы жылкы.
Карамаганда мына мингенде өзгөрөт да aka. Жоон десе жоон экен, жоош десе жоош экен. Ооба, мингенде Ha. өзүн башкача болуп калат. Тарбиясы кандай? Тарбиясы зор келген aka, айланганы, Айландырчы? бурулганы бардыгы жакшы. Ha, beri. Ага. Та. Мына газыгы тазалыгычы? 4 казыгы таза aka, чибер, буа. Баягында оорулар жок aka. Оорулар жок, а? Жок, жок. Өз атын эти деле айтып турбайбы кандай экенин. Бирок жоондугуна немеси топ келет экен да, чуркаган, а? Ооба. Жакшы чуркайт экен да? Өтө күлүк жылкы aka. Тез чуркайт экен. Ha. Мындай чуркап алгандан анча-мынча жаш балага баягы оозун бергиси келбей калат экен aka. Ha. Мен балам чабып алып качып кетейин деди да. Ha. Ошодан көп жаш балага баягындай кылбаш керек экен да, эми чоңат. Bunu sorunları var mı eкен tanktın? Ооба, сорундары бар экен aka, эми өзү мындай чоң сорундарын неме кылбадык. Биз аттын кычымын жагып алдык. Анан мына куйругу боюнча айтып келсем aka. Жана Bunu antena kılıpsın mı? кышты байлап койгон экен aka. He. Ошол ушунда болуп жеп коюптур. Ошо боюнча аябай элге түшүндүрмө берип кетейин. Köy kuyruktan eken de. Ооба, эми куйругу сезонго чейин өсөт aka. Куйругу узун малдагы сүрөттөрү дагы бар. Aha. Demaz öte kıska emес eken bro. Жок, өтө кыска эмес, просто мага жакпай калды aka, баягындай шыпырга окшоп калыптыр. Жылы olotçu. Ha, bu tarafka. Жылы ologunda tekiz eken ha. Жылоогондо бардыгы неме aka. Болгону ошо атты алып, эми быйылкы жыл кетти aka. Быйылкы жыл десеңиз, эртең эле көз ачуңузча кийинки жылам келет. Ооба эми. Миниш керек, чабыш керек aka. Ha, көкүрөктөрүн киргизей. Такага жоошпу? Така кече такалап койдум, мына эки така шуккан эле полный 4 бүтүндөн жаңылап койдум. Кара туяктан экен баякын. Ооба. Үст туяктан, ha? Такага дагы өтө сонун aka. Мына аттын жоону эми үстүн көрөлүчү эле ма? Üstün көрсөтчү. Üstü өтө тоқ aka. Теп иштебейтпи? Жок, жок, ондой характерлери. Мына белди карасаңыз aka, белди. Мына көчмөр ат болсо жакшы болот эле. Жакшы болот эле дегендер. Ошол Еламандын атын өздөр болот. Эми болду Еламан, болду. Көп кыйнайлы коюн aka. Давай коёр. Баасы кандай болот? Баасын aka $5,500. 5,5 мың дедиң, а? $5,500. Мен эми Жакыныраак эле. жакыныраак эле коюп сатып атабыз. Эл ыраазы. Эки адам баягы ыраазычылык менен берген акчанын баракасы көбүрөөк болот да. Эми басып койсоң деле болмок. Боло берет aka, бирок эми элге караш керек да, элдин чөнтөгүнө караш керек. Кече көрдүңүз, император деле ошо жакын айттым, жакын сатып бердим. Жакын саттыңбы? Жакын саттым. Самурай деле ошондой болду. Аттар ошондой эле кетти aka. 10 деп алып 3кө сатып, 4кө сатып зачем кереги бар? Болду. Түшүнүктүү. Мына бир басканын кылып койчу, өдөгө басырчы. Баскан басын көрөлү дагы. Ушу танк деген аттын чыгарылышын тоонда биз акырындык менен жыйынтыктайбыз. Ат жаккан болсо Еламандын номерин экранга чоң кылып ошол номерге чалып сураңыздар, байланып. Кара суу сары колотунан тоонда чыгарылыш аяктады. Содаңа береке болсун Еламан. Рахмат aka, сиздин ишиңизге ийгилик.